Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары. Учкунбек каналы бүгүн Ош шаарындабыз, Кыргызстандабыз. Дагы эле кайрадан эле мигранттарга тиешелүү суроолор менен биз эң мыкты юрист Мирлан агабыздын офисине келип калдык. Мирлан агабыздын офиси Ош шаарында, Келечек базарында турат. Бул жерде ошол биздин мекендештерибиз кара тизмеге, депорт, выдворение көптөгөн мигранттарга тиешелүү вопростор менен көптөн бери иш алып барып атат. Москва шаарында, Ош шаарында дагы, Бишкек шаарында дагы өздөрүнүн офистерин ачып, азыр эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Жаңы эле ачылганга карабастан бир 50 биздин мекендешибизди ушул жерден кара тизмеден депорттон чыгарып, Москвага жөнөткөнгө биз үлгүрдүк дейт. Бүгүн ошол миграция темасы боюнча эмне үчүн аэропорттон биздин мекендештерибиз кайтып келатат, ошолор ушундай текшертпей эле балким билет алып, билетине күйүтабы, ошол боюнча толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Биз ошол биздин көптөгөн мигранттар жердештерибиздин суроолору боюнча Бишкекке келип офис ачканбыз. Негизи өзүңүздөр билгендей, Москвада дагы, шаарында дагы өзүбүздүн офисибиз бар. Анан ошол Бишкекке келип иштесек, көптөгөн биздин мекендештер түштүк тараптан иштешет экен, мигрант болуп. Ошондуктан биз азыр Ош шаарына келип, ошо Келечек базарында, шаардын ортосунда атайын офис ачып, ошол боюнча да иш алып барып жатабыз. Көптөгөн жердештерибиз кайрылып атат. Кудайга шүгүр, колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Азыркы учурда ошо көпчүлүк мекендештерибиз билбей эле же болбосо билип деле паспортун алмаштырып, багы пробный кылып барсам өтүп кетем деген эле бир ойдо дагы, ошондойлор дагы бар. Бирок действительно билбей туруп, билет алып, билетте күйгөн мекендештерибиз да болуп атат да. Ошону сиз алдын текшерип, эгерде бир мүмкүнчүлүктөр болсо, канча биздин мекендештерибизди бул маселени чыгардыңыз? Аз да кайрылгандар көппү ошол выдворение депортация боюнча? Эми биздин офиске аябай көп кишилер кайрылышат. Ошолордун ичинен мындай статистический орточо алсам, 10 киши кайрылса, 9-у, к сожалению, ошол Россияга кандайдыр бир сот процесстерине катышууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Мүмкүнчүлүктөрү жок дегенде шарты жок да. Алардын кандайдыр Россия Федерациясында действительно мыйзам бузулган, аларды оспаривать эткенде деле биз утулабыз да. То есть ошол 9 киши отказ алат, к сожалению. Ошол бир киши менен, например, күндө бир киши менен алып ошол менен иш алып барабыз. Ошондо 30 күн ичинде 30 киши алып соттошсок болот деген сөзүм да. Көбүнчө ошо сиз текшерип келгенде биздин мекендештерибиз эмне бир эми катачылыктарды кетирип, ошол себептен депортация выдворение болуп атат? Көпчүлүк эмне кемчиликтер болуп атат? Россия Федерациясында эми азыр аябаганда көп выдворение болуп, анан ички иштер органдарынын сотрудниктери дагы, анан жана сот сотрудниктери дагы өзүлөрүнүн кандайдыр бир сот процесстерин узартпоо, чозбош үчүн биздин кыргыз жарандарына так эмес, туура эмес маалыматтарды берип коюп атат да. Мисалы үчүн выдворение болгондон кийин биздин кыргыз жарандарына айтып коет, 10 күндөн ичинде сен кирип чыксаң баардыгы нормальный болот эле деп коет экен да. Анан көпчүлүгү эле ошо выдворение алышат, андан кийин сразу эле баягы границадан өтүп келишет дагы, Россияда иштеп жүрүшөт. Кандайдыр убакыттан кийин баягы соттун решениясы күчүнө кирет, базага түшөт. Ошо менен эле тигилердин жанагындай базасы туура эмес чыгып калып, кайрадан кармалып, повторный баягы депортация болуп кетет да. Көпчүлүк азыркы көйгөй ошол. Анан жана сиз жогоруда айткандай, бул түштүк жергесинде ушул черный списокко түшүп калса, ошонун себебин билбестен эле ошо паспортун алмаштырып ийген мода бар экен да. Сарт эткенче эле паспортун алмаштырып эле анан Россияга жөнөшөт экен да. Азыркы учурда бул практика токтоп келатат. Именно өзүңүздөр билгендей, азыр киргенде обязательно Сахаровадан барып отпечатка бериш керек. Бул атыңды, фамилияңды өзгөрткөн күндө дагы отпечатка пальца калат. Бул атайын Россия Федерациясы тарабынан ойлонуп чыгарылган иш-аракет. Ошондуктан азыркы биздин жердештерибизге айтат элем, эгерде Россия Федерациясында кандай проблема болсо, аты жөнүңүздү өзгөртсөңүз, бул уже сизди сактап кала албайт. Мурункудай иштебейт. Сахарова чыккандан бери иштебейт, э? Всё, Сахарова чыкты, уже чыгып каласыз өзүңүз. Урматтуу мекендештер, көпчүлүк мекендештерибиз балким билбейттир, ушул видеону максималдуу түрдө Кыргызстандын группа контакттарына жиберип коюңуздар. Көпчүлүк мекендештерибиз ошо кара тизмеге киргенде же депорт болгондо ошонун мөөнөтүн билишпейт. Канча жылдан кийин чыгам, эмне себептен, ошол себептерин да билбейт да. Ошол себептерин, канча жыл мөөнөтү, ошол сиз Россия Федерациясына кире албайсыз. Ушул офиске келип, паспортуңуз менен ошол сиз себептерин билсеңиздер толук болот. Эмне себептен кирдиңиз, канча жылга, качан чыга аласыз, же болбосо чыгарганга мүмкүнчүлүк барбы? Ушул жерден дагы сиздерге бир сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү. Москвага барып, же болбосо кереги жок. Ушул жерден бир чыгарганга сонун мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Мен Мирлан агабыздын Бишкектеги даректерин жана Оштогу даректерин телефон номерлери менен экранга жана комментарийге коюп койдум. Мүмкүн болушунча ушуну группа контакттары менен жиберип коюңуздар. Балким ушул кара тизмеден депорттон мен чыгат элем, же болбосо мөөнөтүм канча жыл экен деп билбей жүргөн мекендештерибиз дагы толтурат деп ойлойм мен.
мүмкүн болушунча лайктан басып группа контакттар менен ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Буюрса ошо Мирлан агабыз Бишкектеги офиси же Оштогу, Москвадагы юристтерибизди биз Учкунбек каналы байма бай алып чыкканга аракет кылат. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.